Assalamu алейкум. Укчу тууганым. Сени эмне токтотуп турат? Чарчадыңбы? Күчүң калбадыбы? Убактың жокпу? Сен каалаган жерде, каалаган үй бүлөдө төрөлбөй калдыңбы? Жашооңду өзгөрткөнү сага эмне тоскоол болуп жатат? Акчаң жокпу? Же күчтүү бир таанышың жокпу? Кандай ойлойсуң? А мүмкүн сени токтотуп кармап турган балким өзүңдүрсүң. Сени бир гана нерсе токтотуп турат. Бул сенин актанууларың. Бул нерселер сенин башыңда кайра-кайра угулат. Анткени сен алар менен жашайсың. Анткени айланаңдагылар алар менен жашайт. Тезинен муну токтот. Арызданууну токтот. Айланаңда жолу болбогон адамдарды чогултууну токтот. Эгерде сен кымбат машина минип, кымбат сааттарды тагып жүргөн бирөөнү көрсөң, аны жаман көрбө. Анткени ал бул нерсеге жетүү үчүн көп аракет кылган. Бул нерселер ал адамга ата-энесинен мурас калган эмес. Ал да сага окшош эле болгон. Болгону ал максаттары менен жашаган жана эч качан багынган эмес. Ал адам ар күнү өзүнүн үстүнөн иштейт эле. Ал актанууларды издеген жок. Ал адам мүмкүнчүлүктөрдү издеди. Ал айланасындагыларды эмес, өзүн гана укту. Андай экен, сен да ордуңдан тур, жана аракет кылып башта. Сен көп окуйсуң, көптү билесиң, бирок эч нерсе кылбайсың. Сен ыңгайлуу учур келет деп күтөсүң, бирок андай учур эч качан келбейт. Азыркы учурда мыкты учур жок. Азыркы учур ишти баштоо үчүн эң мыкты убак. Эртең эмес, бүрсүгүн эмес, азыр. Эске түйүп ала турган ушундай сөз бар. Жолу болбостук менен ийгиликтин ортосунда эртең деген түпсүз аң бар. Алсыз адам бардык ишин эртең деп кийинки күнгө калтыра берет. А эртеси ойгонсо эле бүгүн болуп калат. Ар күнү максаттарыңа карай кадам ташта. Эгер сен ушул видеодон кийин да алгачкы кадамды таштабасаң, анда өмүр бою жолу болбогон адам боюнча кала берүүң мүмкүн. Эгер сенин көзүң көрсө, кулагың угса, эки кол, эки бутуң бар болсо, демек сенде максатыңа карай аракет кылуу үчүн бардыгы бар экен. Сага эч кандай көйгөйлөр, айланаңдагылар тоскоолдук жарата албайт. Эгер сен чындап эле кааласаң, анда каалаганыңды аткарасың. Эгер сен актанганыңды мойнуңа алсаң, ушунун өзү максатка карай алгачкы кадам десек болот. Бардык актануулар бул иллюзия. Сени коомго байлап алган болбогон жалгандар. Эч нерсеге жетпеген адамдар сени да өзүнө тартат. Мындай адамдар сенин ата-энең болуусу мүмкүн, тааныштарың, мугалимдериң, коллегаларың болуусу мүмкүн. Алар каалагандай эмес, өзүң каалагандай жаша. Сенде баары бар, убактың бар, күчүң бар, билимиң бар, жөндөмүң бар. Максаттарыңа жетүү үчүн сенде баары бар. Бардык жакшы нерселер сыноо менен башталат. Жана сыноолор оңой болбойт. Ийгилик жеңил эле келип калбайт. Ийгиликке жетүү оор болот, өтө оор болот. Бирок сен эгер чындап эле ийгиликке жетүүнү кааласаң, сага эч нерсе тоскоол боло албайт. Андай оорчулуктар болсо көтөрө аласың. Мен ишенем, сен муну кыла аласың. Бул сенин жылың, сенин күнүң, бул сенин сааттарың, бул сенин жашооң, сенин гана сынооң. Бүгүн сенде эмне болсо, бул сенин кечээги аракеттериңдин жыйынтыгы. Андыктан азыртан баштап максаттарга карай кадам ташта. Эгер азыр кадам таштабасаң, анда качан? Эртең. Бул өтө эле узак. Сенде бүгүнкү гана күн бар. Андыктан жашооңду өзгөртүүнү азыр ушул жерден башта.